ал киши кантип урдаганын, иниси экөөүн баарын ошо элге айтып бергенди чечтим. Биз кире электе бул кишиде 4 эле магазин болгон и бир участок болгон. 4 миллион 100 миң карсы бар. Ай сайын 200 миң доллар биз бонус чөнтөбүзгө түшүп турат дейт. 12 миллион доллар бердик биз ал компанияга. Булар болсо акчаны сурабай эле кассадан өзүнүн үйүндө алгандай эле алып берет экен. 2022 жылы Бакыт Аматовдо 6 магазин пайда болду. Биз кирип атканда эч бир магазин жок болчу. Болот Жээнбековдо 12 магазин пайда болду. Жана прораб деп бардым мен. Мен түшүндүм булардын урдап аткан акчасын. Аны мындайынан алдап койду, минтип койду деген болбойт. Биринчи баракты оңдоп коюптур, үчүнчү баракты оңдоп коюптур деп туруп. Бабаңыз да сизге эмне жана айтып аткан сиз миллиардерсиз, мага жардам бериңиз деп ыйлап туруп алды. Элиман Карымшаков сөзсүз жооп бериш керек. Биз көрсөткөндөн кийин ал баш тартыш керек болчу. Болот Жээнбековго биз укуктуу өлкөдө жашап атабыз. Сиз сөзсүз түрдө, мыйзамдуу түрдө жооп бересиз. Жээнбеков официалдуу түрдө извинение айтып кечирим сурасын. Адам тышкары соттон жана берген жалган исктерин отзыв кылсын. Биз берген акчага урдап байып, бул киши ушул улгайган жашка келсе да баягы мошеннический иши, жалганчылыгы, аферисттиги калбаптыр. Бул мамлекеттик экспертиза да жалган экен да. Ошо Болот Жээнбеков аферисттик эле туура экен да.